Толкунбек Сагынбекович, мен сизге каршы эмесмин. Бирок жалпы өкмөттүн азыр кадр саясаты боюнча жүргүзүп аткан маселесин айткым келет да. Кыргыз өкмөтүнүн тарыхында кадрларга мындай жоопкерчиликсиздик мамиле жасаган тарыхта өкмөт башчылары болбосо керек. Ай сайын аны бияка коет, кайра андан алып бияка коет. Бул эми оюнчук эмес да, өкмөттүн тагдыры деген мындай болбош керек. Анан кече 100 күн болгондо премьер-министр интервью берип атат. 100 күн убактыбыз биз өкмөттүн иши менен таанышууга кетти дейт. Бул кандайбы? Алар деген өкмөткө даяр болуп барыш керек да. Мен иштейм, мына реформаларды ишке ашырам деп мындай өзүнүн даяр программасы бар. Мына жаңы доорго 40 кадам деген. 40 кадамдын бир дагы кадамы ишке ашылат азыр. Мына 100 күн өттү. Анан кийин мындай. Анан өздөрү жаш реформаторлор деп атап, мына карагылаңыз, бир дагы реформатор баягы жаштардан калган жок. Бирөөсү дагы жок жанында мына. Кайра тажрыйбалуу мына адамдарды парламенттен алып кетип атышат. Андан кийин мына азыр 100 күнөндөн өттү. Бул өкмөт башчы келгенден бери карапайым калк сезе турган бир дагы реформа ишке ашкан жок. Бир дагы жакшы жылыш жок азыр. Андан жөн эле чыгып алып эле анан мындай өздөрү пиар жасап, ошондо улуттук телеканалдан баш болуп бардыгы айтышкан мындай депчи. Мына жаштар келди деп ар бирине токтолуп, мына жаштар деп. Булар элдин үмүтү көбү жаштарда. Булар азыр эгер ушундай кылса, элдин ишенимин, жанагы ишеним кредитин жок кылып атат. Анда башка жаштарга дагы үмүт келет. Эл айтат, мына жаштарга бийлик бергиле дейсиңер, бердик, эч нерсе өзгөргөн жок дейт. Бул башка дагы келечек муунга мындай зыянын тийгизип атат. Анан реформа десе, биз эми акырындык менен реформа жасайбыз дейт. Акырындап дейт. Дүйнөлүк практиканы карап көргүлө, реформа жасалган өлкөдө акырындык менен секин деген түшүнүк болбойт. Реформа деген батыл, ыкчам жасалыш керек. Элдер мындай түшүнүш керек, аны сезиш керек. Анан акырындык менен реформа кылабыз, эми акырындап деген андай түшүнүктөр болбош керек да.